Мындан бул жерден Өмүрбек Текебаев же Алмамбет Шыкмаматов утту, экөөнүн бири утту дегенде мен алысмын. Мындан биздин саясий коомчулугубуз утту. Себеби дегенде мына ушундай саясат ачык болуш керек, атаандаштык болуш керек, мында кошоматчылык болбош керек, чындык болуш керек. Анан кийин балким Алмамбет Шыкмаматов да өзүнүн чындыгын айтат болуш керек. Анан кийин биз көптөн бери коомчулук, ошонун ичинде мен деле ойлоп жүргөм да. Алмамбет Шыкмаматов бул Өмүрбек Текебаевсиз бул өз алдынча эч качан саясатчы боло албайт деген бизде пикир калыптанып калган да. Мына эми ал айтып атат, жок, мен өзүм өз алдынча саясатчы боло алам деп атат да. Мына көрөлү, эгерде чындап эле өзү Текебаевсиз кандайдыр бир саясий кадамдарды жасап, элдин көңүлүн буруп, кыргыз элинин керегине жараган бир азаматтарга айланса, биз анда кол чабышыбыз керек, колдошубуз керек. Ошондуктан биздин коомчулук, саясий коомчулук утту деп эсептейм.